Ең туура, сиз үчүн бар аферист. Чынында бул темада сабаты жок адам, бул теманы түшүнбөйт дагы, эмне дейт? Сабаты жок адам, мисалы үчүн курал көтөргөндүн баарын эле бул кылмышкер деп эсептейт. Инкассаторун дагы, караболду дагы, мынтык кармаган, курал кармаган чегерачын дагы, аскерди дагы, гвардиячыны дагы, ошондой эле мергенди дагы, милицияны да баарын тең кылмышкер деп баарын ошентип жазалайт. Анткендеген анын түшүнүгү, сабаты бул темага жетишпейт. Курал көтөргөндүн баарынан коркот. Биздин темада дагы дал ошондой адамдар түшүнүп бир аз бир эки жери окшоп кетсе эле аферист, лохотрон жана башка дей баштайт. Бул темада сабатсыздыктын көрсөткүчү жана себеби. Ал эми кимдир бир болсо көзүн ачат, жакшылап карайт жана аларды айырмалашты үйрөнүп алат. Айырмалашты үйрөнүп алгандан кийин туура ой жүртүү менен алардын ичинен мыктысын тандап алат. Бизге окшоп биз бир убакта нолдон бизнести баштап, мыктысын тандап алып жана мошенник уюмдарды айырмалашты үйрөнүп алып, биз бул чыныгы мүмкүнчүлүктү пайдаланып өз турмушубузду жакшы жакка өзгөртүп алдык жана көптөгөн адамдардын турмушун жакшы жакка өзгөртүүгө себепкер, өлгөчү жана салым коштук. Жана көптөгөн адамдардан азыркы учурда алкыш, ыраазычылык угуп турабыз. Эмнеге дегенде чыныгы нолдон баштаса болчу мүмкүнчүлүктөрдү айырмалай билдик. Сиз дагы ошол жолду тандасаңыз болот. Же болбосо кедей ой жүртүүдө кала бериңиз, айырмалашты үйрөнбөңүз, көңүлдө бурбаңыз, жүрө бериңиз, баарын жазалап, баарын күнөөлөп, баарын лохотрон, аферист деп күнөөлөп, кедей бойдон калып кете бериңиз. Эгерде сиз кедей бойдон калгыңыз келбесе, нолдон вложениясы жок, демек сиз акча жоготпойсуз. Демек сизде тобокел жок, вложениясы жок бизнес баштайм десеңиз, сизге мындай мүмкүнчүлүктөр кызык болчу болсо, анда албетте лайк басабыз, катталабыз жана комментарийге жазабыз.